Жапайы Канада. Канаданын жапайы чөлкөмү планетабыздагы өтө таң калыштуу жерлердин бири. Бул аймакта баарыбыз угуп эле жүргөн жаныбарлар байыралышкан. Суу жээктеринин узундугу менен Канада башка өлкөлөрдү артта калтырат. Мындагы жер бетиндеги таза, тузсуз суулардын көптүгү башка мамлекеттерге караганда көптүк кылат. Бул жерде эч кимдин колу тиелек токойлор аябай кеңири. Мындагы жаратылыш миңдеген жылдардан бери урпактары жашап келген элдердин жардамы менен корголуп келет. Канада жапайы дүйнөнүн өтө таң калыштуу кооз аймагы. Биздин көрсөтүүбүздө биз сизге жаратылыштын таң калыштуу көп түрдүүлүгү жана анын баарын камтыган токойлор жөнүндө айтып беребиз. Түбөлүктүү аяк баспаган дың жерлер. Мындан 15 000 жыл мурда Канада калыңдыгы 1 чакырымга жеткен муз катмары мөңгү астында басылып турган. Так мына ушул учурдан баштап азыркы Канаданын жапайы жаратылышынын тарыхы башталат. Океандагы суулар тартылып баштаганда жер катмары Азия менен байланыш түзүп калат. Андан соң ошол жерлер аркылуу Азиядан Түндүк Америкага жаңы жашоочулар көчүп келип калышкан. Ошондо бул изилденбеген аймакка адам баласы эң алгачкы кадамын таштаган болчу. Адам баласы пайда болгондон баштап жаныбарлар дүйнөсү жана жер өзү да, башкача айтканда, жаратылыш өзгөрүүгө дуушар болгон. Эч нерсе мурдакы абалында калбайт. Учурда 15 000 жылдан кийин Канаданын жаратылышы планетабыздын башка жерлерине караганда бир кыйла жакшы сакталган десек жаңылышпайбыз. Жыл сайын Атлантиканын жээктеринде жаңылануулар жана өзгөрүүлөр болуп турат. Бул Ньюфаундленд деген провинция. Түндүк Американын эң күн чыгыш тарабында жайгашкан аймагы. Бул аймак жашоочуларды миңдеген жылдардан бери өзүнө тартып келет. Жыл сайын бул жака Кариб деңизинен бүкүрү киттер сүзүп келишет. Аларды мындагы азык оокаттардын көптүгү азгырат. Деңиз берген чыныгы сыйтамак албетте Аллах Тааланын казынасынан. Жылдар өткөн сайын ырыскыны бөлүшүүнү талап кылган жаңы калоочулар пайда болду. 1497 жылы Джон Кабат бул жаңы жерге өзүнүн укугун жарыя кылган викингтерден кийинки эң алгачкы европалык болгон.
Кабат негизи Кытайга соода жолун ачам деп максат кылган болчу. Бирок жолдон жаратылышы бай Канадага тушугат. Бул аймактын чыгыш тарабындагы деңиз тереңдиги сан жеткис байлыкка толуп турат. Мойва балыгы. Жыл сайын жаз мезгилинде ушундай майда миллиондоп саналган балыктардын топтору ушул Ньюфаундленд жээктерине топтолуп калышат. Так мына ушул жештүү болгон балыктар аймактагы жашоочуларды азык оокаттар менен камсыздап турат. Атлантикалык треска балыгы болсо, мойва сыяктуу эле көп санда ушул жерде өмүр сүрөт. Мына ушул деңиздеги балыктардын көптүгү эң алгачкы келген европалыктарды аябай кызыктырган. Биздин ушул күндөрдө треска балыктарын мурдагыдай көп санда жолуктурууга болбой калды. Бирок бул мойва балыгына эч нерседен коркпой эле койсо болот дегенге жатпайт. Анткени бул майда балыктар жайнап толуп кеткен деңиздеги бүкүрү киттердин топтому менен жолугушат. Жылдын ушул мезгилинде бул алып киттер мойва балыгынан даам татуу үчүн миңдеген чакырым аралыкты өтүп, шашып жетип келишет. Алар бир канча айдан бери ачкачылыкта жүрүштү. Эми болсо тоюнууга даяр. Кит бир күндө 1 тонна мойва балыгын жеп салууга жөндөмдү. Bir оозунганда 50.000 литр суну балыктар менен кошо жутуп коет. Мойва балыктары жээктерге, киттерге жем болуш үчүн тырышкан жок. Балыктардын башка максаттары бар. Ал тууп көбөйүү. Бул үчүн эң ыңгайлуу жер океандын жээктери. Демек алар жээктерге жете алса гана максаты орундалат. Мындайдын жалгыз эле ыкмасы бар. Толкундар менен кошо агуу. Чынында деңиз канча байлыкты камтып алганын биз билбейбиз. Качан суунун тереңине киргенде гана байкалат. Бул Ньюфаундленд жеринде
Мойва балыктары тууп көбөйүшкөн жээктер. Бул байлыкты деңиз кадимкидей сыртка чыгарып таштайт. Демек ал топтолгон балыктар башка жырткычтар тобунун жеңил табылган курмандыгына айланышат. Деңиз суунун жана кумдун ушундай баш аламан толкуну арасында ар бир мойва балыгы өзүнүн шеригин табышы зарыл. Толкун келип кайра кайтканда 10 секундалык тыныгуу жуп ташууга эң ыңгайлуу убакыт. Ургачысы икрасын чачып баштайт, а эркектери болсо аларды уруктандыруу үчүн бири-биринен талашып ургачысын жандап жүрүшөт. Кимисинин багы ачылган болсо, кийинки толкун аны кайрадан деңизге тартып кетет. Көпчүлүк ургачы балыктар тукумун мындан кийин кайра дагы улоо үчүн кайтышса, ал эми эркек балыктары болсо дээрлик баары өлүшөт. Уруктанган икралар жээктеги кумдарга жабышып калат. Анан 2 жумадан кийин алардан майда чабактар чыгып баштайт. Аларды да ата-энесин алып кеткен сыяктуу суу толкундары кайрадан деңизге тартып кирип кетет. Балыктардын кеңири жана аябай көптүгү дүйнөдөгү көп топтолгон куштардын чоң бир колониясын пайда кылып калган. Ыйык Мариянын ысмын алган жээктерде 24 миңге жакын куштар орун алышкан. Булар дагы киттер сыяктуу жаз мезгилинде мойва балыгынан даам татыш үчүн чогулушат. Балапандарын тууп көбөйүүгө да жетишет. Ушул жерде балыктардын көптүгү гана европалыктардын кызыгуусун арттырган. Кабат сыяктуу саякатчылар изилдөөчүлөрдүн эң алгачкыларынан болгон. Алар бул аймакта жашоо өткөрсө болорун тез эле түшүнүшкөн. Джон Кабат жергиликтүү жашоочулар менен жолугушкан эң биринчи европалык болгон. Ал жергиликтүүлөр Ньюфаундленд жана Лабрадор аймагынын тургундары болчу. Булар кызылга боелгон териден жасалган кийимдерди кийишкен. Ошондуктан да аларды кызыл терилүүлөр деп да атап коюшкан. Эки түрдүү адамдар дүйнөсү ушинтип бири-бири менен жолугушуп калышкан. Чынында жергиликтүүлөр жаңы келгендер менен байланышкысы келбеген болот.
Кабат өзүнүн достору менен жаңы жолуктурган жерде башка адамдар жашап жүрөрүн тез эле түшүнүшкөн. Европалыктар жаратылыштын кол тийбегендей сезилген кооздугу бул жака биринчи келген элдердин миңдеген жылдык эмгектенүүсүнүн жемиши экенин элестете да алышкан эмес. Кабаттын келген учурунда Аракес жана Алганкин уурулары өздөрүнүн жашаган жерлерин гүлдөтүп, жемиштүү кылып коюшкан эле. 1679 жылы европалыктардын бири бадалдуу эмен бактарын төмөнкүчө сүрөттөгөн. Бадалдуу кең шиберлүү жүзүм бактары, ширелүү жемиштер жана токойлор менен өскөн бак дарактар ушунчалык тазалангандыктан бул жаратылыштын гана кылганы деп айтыш кыйынга турат. Анын айткандары туура чыкты. Ал эмен дарактары менен шалбалардын жемиштүү тилкеси эле саванага окшогон чөл падышалыгын элестетет. Кабат келген учурда континентте жапайы бугулардын саны азыркы учурдага караганда аябай көп болгон болчу. Жергиликтүү тургундар миңдеген жылдар бою өрттөөнү акылдуулук менен колдонуп, өздөрүнө бейиш сыяктуу орундарды камдап келишкен. Түндүк Америкада жашаган биринчи адамдар жөнөкөй эмес жерде от жагышты. Алар миллиондогон гектар ачык аймактарга өрт коюшту. От жаш дарактарды кыйратты. Жыйынтыгында шалбалуу жерлер бошоду. Ошондой эле калың кабык менен корголгон чоң дарактардын андан да бийик өсүшүнө жана жегенге мүмкүн болгон жемиштер менен жаңгактардын бышышына шарт түзүлдү. Отту туура пайдалануунун жыйынтыгында жергиликтүү тургундарга континенттин ичинде түшүмдүү аймакты түзүүгө мүмкүндүк берди. Бирок ал жоголуп калды. Азыркы күндөрдө да токойчулук ошондой ыкманын жакшы жактарын колдонушат. Бир нече кылымдардан бери отту мындай пайдаланбай калгандыктан савана сыяктуу токойлорду жоготуп алышты. 300 жыл өткөндөн соң өрт Канаданын чыгыш тарабында эмендүү токойду кайрадан жандандыра баштады. Бирок кол тийбеген бир канча анча чоң эмес аймактар гана калды. Мисалы Торонтодогу Хай парк деген сейил паркы эч кимдин колу тийбеген алгачкы абалында сакталып калды. Өрт менен тазалоосуз токойдун абалы Кабат келген учурдан такыр башкача болмок. Учурдагы токойлор мурдагыдай жемиштүү болбосо да, кооз жалбырактуу күлөн дарагынын эсебинен мурдагынан да эң сонун көрүнөт. Мурда сезимтал жалбырактуу күлөн дарагы токойдогу баш аламан өрттүн айынан кыйрап калышкан болчу. Бирок өрт токтоп кайтып кетти. Ошондуктан күлөн дарактары кайрадан жаңыдан ээлеген аймактарын кеңейтип баштады. Канаданын маанилүү символдорунун бири болгон жалбырак
жакынкы күндөрдө эле пайда болгон. Баары токойго сак мамиле жасоонун артынан болду. Күлөн дарагынын жалбырактары ушунчалык түз жана жука болгондуктан алар кышында тез эле тоңуп калышат. Күчүн сактоо жана тирүү калуу үчүн күлөн дарагы күзүндө жалбырактарын төгүп салат. Жаратылыштагы мындай кубулуш өлүп жок болуунун эң кооз учуру. Алгачкы келген европалыктар чыгыш тараптагы токойлордогу дарактардын курамы өзгөрүүсүнөн пайдаланышты. Күлөн дарагы Канададагы негизги дарактардын бири болду. Анын курамындагы канттын көптүгү күлөн дарагынын ширесин даярдоого мүмкүндүк берди. Эрте жазда даамдуу ширени чыгарып алса болот. Баскынчылар мындайды жүздөгөн жылдардан бери колдонуп келишкен, жергиликтүү тургундардан үйрөнүшкөн. Бирок европалыктар мындайды өндүрүшкө айландырып ийишти. 18-кылымдын орто ченинде Канадада 3 миллион литрден көбүрөөк күлөн дарагынын ширеси өндүрүлгөн. Европалыктардын баскынчылыгы башталгандан бери жергиликтүү тургундардын ээлеген аймактары батышты көздөй жыла баштады. Саякаттоого мүмкүндүк берген Канададагы көлдөр дүйнөнүн башка өлкөлөрүнө караганда көптүк кылат. Жергиликтүү тургундар да кайыңдардан өздөрүнө кайык жасап сүзүп жүрүшөт. Изилдөөчүлөр жана жүн менен соода кылуучулар кайыктарды аймактарга терең кирүүгө колдонушкан. Бирок баары эле сууда сүзүүдө туура жол таба алышкан эмес. Мына так ушундай жерде кайык өзүнүн баалуулугун далилдей алган. Эгерде суу аябай толкунданган болсо, анда аны башкаруу кыйын болгон. Кайык ташып жүргөн жүккө караганда бир кыйла жеңил болот. Кайыктын жардамы менен европалыктар ээлеген аймактарын батышты жана түндүктү көздөй кеңейте алышты. Бирок тилекке каршы кайыктар да Канаданын кышы менен атаандаша албады. Тоңуп калган дарыялар жана калың түшкөн кар саякаттоого такыр мүмкүндүк бербей калды. Жарым жылга
Канаданын көпчүлүк бөлүгү таанылгыч болуп өзгөрүп кетет. Түндүк тараптагы токойдогу кышкы саякаттоо бул өзүнчө эле башка болгон чоң бир сыноо сыяктуу. Канаданын токойунун узундугу эч үзүлбөстөн туурасы 2000 чакырымга жетсе, ал эми узундугу боюнча 10 000 чакырымга барып калат. Бул эң кенен жана эч кол тийбеген өтө чоң токой болуп эсептелет. Жыл сайын 6 ай бою кар бул жерди такыр башка аймакка айландырат. Көпчүлүк жаныбарларга кыш мезгили оор учур. Бирок кээ бир жаныбарлар болсо кышка башкаларга караганда жакшы даярдыкта болушат. Териси балу булгун жаныбары, ал сейрек кездешет. Аны жолуктуруу кыйын, сүрөткө түшүрүү да оңой эмес. Анын өскөлөң жүнү, кең жайылган алакандары кардын үстүндө сүзгөн сыяктуу жүрүүгө мүмкүндүк берет. Алардын мынтип жүрүшү азык оокатты каалаган жеринен табууга жардам берет. Териси балу булгун жаныбары кыштын өкүм сүрүүчүсү. Байкадыңыздарбы? Ал басканда алакандагы манжаларын кеңири жайып басат. Бул өз кезинде карга кирип кетпөөгө жардам кылат. Бул жаныбардын кардын үстүндө кантип басканы адамдардын да көз жаздымында калып кеткен жок. Бугунун же эликтин терисинен жыгачтарга байланып тигилген, атайын карга кирип кетпеш үчүн жасалган бут кийим. Так эле териси баалуу булгун жаныбардын алаканын элестетет. Кышында карда басып жүрүүчү бут кийим да жазында керектүү кайык сыяктуу адамдар үчүн зарыл болгон буюм. Түндүк уюлга жакын токойлор адамдарга жана жаныбарларга көп нерсени сунуштай алышат. Арктика менен чектешкен эң түндүк тараптагы токойдо суук аймакта жашоого ылайыкташкан дагы бир жаныбар бар. Бул ургачы аюунун сыртка чыгууга эң сонун шылтоосу бар. Ал кыш ичи дарактын түбүндө иининде балдарын тууп чоңойтууга жетишип калды. 5 айлык кыймылсыз уюп жатуудан кийин сыртка чыгып кыймылдоо өтө жагымдуу болсо керек. Бул аймак жер планетабыздагы ак аюулардын дарактарга чыгып асылып жүргөн абалын көргөн жападан жалгыз орундук. Бул кичинекей чүрпөлөрүнө апасынан үйрөнүүчү нерселер өтө көп. Алар өз алдынча жашоого аттанганга чейин апасы менен дагы 2 жыл бирге болушат.
Жаздын келери менен ак аюулар токойду таштап, түндүк тарапты көздөй, кардын ээрип утуру тартылышына жараша жылып жөнөшөт. А кээ бир жаныбарлар болсо токойдон эч качан сыртка чыгышпайт. Арасында түндөсү гана чыккандары да бар. Тыйын чычкан бул кадимки токойдогу майда жаныбар. Бирок бул түндөсү жүрүсү менен гана өзгөчөлөнүп турбайт. Ал уча да алат. Биздин көпчүлүгүбүз күткөндөй болбосо да, бул учуучу тыйын чычкандар бир дарактан экинчи даракка 50 метр аралыкка уча алат. Куйругу алдыдагы тоскоолдукту айланып өтүүгө мүмкүндүк берет. Бул учуга жөндөмдүү тыйын чычкандарды Канаданын бардык токойлорунан жолуктурса болот. Алар дарактын буурчак жаңгактары менен тамактанышат. Жылы бою кыймылдап жүрүшөт. Кышкы тыныгуу деген буларда болбойт. Ал эми кээ бир жаныбарлар болсо кышында тыныгуу кылууга аргасыз болушат. Чоң токойдун түштүк чекесинде, Манитоба провинциясынын борборунда жыл сайын жаз келери менен жерде сыйкырдуу жандануу башталат. Маржан жыландары кышкы 8 айлык уйкудан кийин ойгонушат. Аларга былтыр күзүндө ушул жерге келип, кыш ичи тынугуда болуш үчүн дээрлик 80 чакырым жерди сойлоп өтүш керек болгон. Адегенде миңдеген эркектери ойгонот. Алар жылуулук издеп, жаздын күн нуру астында бири-бирине чырмалышып чогулуп калышат. Жыландар жаздын алгачкы жыпар жытын сезүүгө моюндарын алдыга созушат. Андан бир аздан соң, 1-2ден болуп акырындык менен ургачы жыландар чыга башташат. Алар кичинекей эркек жыландарды азгыруучу феромондорду чыгара баштайт. Эркектеринин ондогону жүпташууга даяр болуп, ургачысына жабышып алышат. Иш бүткөндөн соң ургачысы баарын таштап, башка жакты көздөй сойлоп жыла баштайт. Ал эми эркеги болсо, башка атаандаштарын жетпесин деп тосуп калат. Канаданын муздак климаттуу түндүк тарабындагы Кудайдын жараткан мындай жаныбарлары түзгөн түркүн түстүү шоосу чынында эле өтө таң калыштуу кубулуш. Аба ырайы жыландарды ушул жерде гана топтолууга аргасыз кылат. Анткени ушул жерде гана Канададагы каардуу кыштын суугунан аман кала турган терең чуңкур, баш калкалоочу жай бар. Бул дүйнөдөгү жыландардын эң көп топтолушу.
Өлкөнүн борборунда, түштүгүндө жана батышында токой аймактары башка менен алмаштырылат. Алар кең мейкин талаалар. Созулуп барып, Мексиканын чек арасына чейин жетип калат. Бул жалпак кең чөлкөмдөр мөңгү муздардын эригенинен кийин чөкмө тектердин натыйжасында пайда болгон. Ушундай кең талаада түндүк америкалык буйволдор жашап жүрүшөт. Алар качандыр бир мезгилде саны көп болгон. Ал эми учурда эң таанымал, белгилүү болгон ушул кең талаалардын тургуну. Кенен шалба арасында жашоого ылайыкташкан башка жандыктар да бар. Мисалы, курч куйруктуу кара кур куш, кичинекей үкү, кара куйруктуу тала күчүгү. Эгерде семиз топоздордун топтому мурдагыдай жергиликтүү шалбаларды тебелебей калса, башка жаныбарлар атайын ачык түздүктөрдү таптоо үчүн жаратылган сыяктуу. Алар дагы эле талаада чуркап жүрүшөт. Булар айры мүйүздүүлөр, планетабыздагы эң тез чуркаган сүт эмүүчүлөр. Бирок бүгүнкү күндө булардын саны да мурдагыдай көп болбой калды. Бул аймактарда өз мезгилинде буларды кууп жетүүгө жөндөмдүү, мышыктар түрүнө кирген шерлер жашоочу. Миңдеген жылдар аралыгында жаныбарлар дүйнөсүнө тиешелүү болгон кээ бир жаныбарлар да жок болуп, азыр алардын бирөөсү да калбады. Айрым мүйүздүүлөр 10 000 жылдар мурда бүткөн жарыш чуркоону өздөрү жалгыз эле улантып келатышат. Айрым мүйүздүүлөр ар дайым өлкөнүн борборунда жашап келген. Анткени батышка карай түздүктөр кескин өзгөрөт. Түздүк талаалар дөңсөлөр менен кезигишкен жеринде зоо кыркалар башталат. Тоолордун үзгүлтүксүз тизмеги дээрлик 5000 чакырым. Анын ичинде континенттин эң бийик чокулары да бар. Айылым жерлеринде тоо кыркалары 500 чакырымга чейин жетип кетет. Бул аймак бир караганда жашоого жараксыз көрүнгөнү менен, ушул эле жерде өтө укмуштуу жаныбарлар жашашат. Калың мүйүздүү текелер ургачыларына ээлик кылуу үчүн атаандашып согушуп жатышат. Бийик зоолордон сырткары адыр сыяктуу бөксө тоолор да бар. Британ Колумбиясын аралап ондогон тоо кыркалары өтөт жана алардын ар бири укмуштуу. Вулкандык процесстин натыйжасында пайда болгон тоолордун кээ бир жериндеги топурактарынын өзгөчө түстөрү Марс планетасындагы топурактын түстөрүнө окшоп кетет.
Тынч океанына жакын турган дарыя чуңкур болгон тоо жылгаларын түзүп калган. Мындай таштуу бийик жылгаларга караганда адам баласы космосто көбүрөөк болушкан. Анын тик кыркаларында тоо эчкилери жашашат. Антилопанын кынтыксыз туугандары болгон бул эчкилер тик аскаларга оңой эле чыгышат. Мында ар бир туура эмес кадам өлүм менен аяктаган узак учууну убада кылат. Дарыянын жээгиндеги укмуштай тик капчыгайлар тоо эчкилеринин эң сонун азыктануу жайлары. Бул тоолордогу суулар батышты көздөй агат. Өздөрү менен кошо минералдарды жана топурактарды ташып, Тынч океанына агызып барышат. Ушул Британия Колумбиясы эсептелген аймакта тоолор деңиздер менен жолугуп, өлкөнүн эң түшүмдүү жерлери кеңири жайылган. Жер менен суу экөөнүн айкалышы. Булардын мындай байланышынан көпчүлүк утушка ээ болушат. Деңиздер менен курак жердин ортосундагы байланыш токойлордо даана байкалат. Канаданын батыш жээктеринде дүйнөдөгү жаан-чачындуу токойлордун 1/3 орун алган. Бул эң бай жашоо чөйрөсүнүн бири болуп эсептелет. Канададагы башка аймактарга караганда бул жерде жашоо формалары көптүк кылат. Таң калыштуу жана сонун жандыктар ушул сыйкырдуу токой арасында жашашат. Мисалы кирмот, барибалдардын сейрек кездешүүчү боёгу. Бул аюулардын бир түрү. Негизи бул ала ак түстүү аю эмес, кадимки кара аю эле. Бирок туулган күндөн баштап эле жүнү ак түскө өзгөрүшү бул генинде бар. Кирмот деген аю көптөн бери жашоо үчүн бардык нерсе бар болгон токойлордо жашап келген. Ар бир жайда токойлор аркалуу аккан дарыяларда ачык алаканга азык оокаттар жеткирилип турат. Бирок башка аюулар сыяктуу эле ал аны кармашка туура келет. Балык улоону үйрөнүү керектүү зарылдык. Аны кээ бирлер оңой эле өздөштүрүп алышат. Чынында бул аю анча деле ийгиликке жетишкен жок. Аюулар даражасында ак жүндүүлүк эч кандай артыкчылык жаратпайт.
Кирмоданы оңой эле аңчылык кылуучу орундан кууп салды. Эми Ласосту башка жерден издөөгө туура келет. Балким бул жолу ага ийгилик жылмаят чыгаар. Балыктар ушунчалык жакын эле. Мүмкүн жаңы ыкма жарап калар. Бирок күтүүсүдөн болгон үстүнөн секирүү натыйжа бербеди. Акыры аягы ийгилик жаралды. Кышка даярданыш үчүн ага мындай балыктардын дагы көбүн кармоого туура келет. Кылымдар бою мээлүүн токойлор кирмоттор үчүн үй болуп келген. Бирок эбегейсиз канадалык тундуранын түндүк бөлүгүндө жаныбарлар катаал шарттарда жашашка аргасыз болушат. Канада географиялык борбору кең арктикалык тундранын ортосунда жайгашкан. Канададагы арктикалык региондор планетанын эң сейрек элдери жашаган аймактарынын бири. Бул аймактарга адам баласынын таасири дээрлик таасир эткен жок окшойт. Көп убакыттар бою бул жердин жаратылышы муз доорунан бери эч өзгөргөн жок деп эсептелип келген. Бул жерде жашаган бугулар өздөрүнө азык табуу үчүн чоң аралыктарды кыдырууга аргасыз. Тундра өсүмдүктөрү азыктандыруучу заттарга бай эмес. Жаныбарларга керектүү азык болгон тундрада өскөн өсүмдүктөрдү жана эңилчектерди табуу кыйынга турат. Бугулар ушундай азык зат аз болгон аймакта жашап кетүүгө жөндөмдүү болгон жаныбар. Чынында тундрада дайым эле ушундай болгон эмес. Акыркы илимий изилдөөлөр көрсөткөндөй, 15 000 жылдар мурда тундранын аймагында чыныгы шалбалар болгон. А жаныбарлар болсо азыркы ээн талаларда чуркап жүргөн жаныбарлардан такыр башкача болгон. Тала мамонттору. Алыскы түндүктө жашоо, жаңы коноктор келгенге чейин таң калыштуу мүнөздө өтө ыңгайлуу болчу. Муз доору бүткөндөн кийин жаңы коноктор пайда болуп, адамдар мурда мамонттор байыралган ушул жерге келишкен. Адамдар аңчылык кылууда тажрыйбалуу болгондуктан жергиликтүү жаныбарлар алсыздык кылып коргоосуз калышкан. Эки кылым аралыгында дээрлик бардык алыптар кырылып жок болушкан. Азыркы окумуштуулардын айтымында мамонттордун жок болуп кетиши менен чөптөр кургап калышкан. Ал эми топурак болсо кычкылданып жана саздуу болуп калды. Ошентип натыйжада шиберлүү талалар жоголуп кетти. Жер азыр биз көрүп байкап турган ээн тундрага айланып калды. Бул адамдар тарабынан өзгөрүүгө тушуккан өлкөнүн эң кең аймагы. 15 000 жыл мурда тундра Канаданын акыркы чек арасы болгон. Ал эми азыр чек ара чоңоюп кетти. Арктикага жылды. Мурдагыдай эле адамдар курчап турган дүйнөнү өзгөртүп жашап келишүүдө. Бүгүнкү күндө арктикалык сырткы көрүнүш тарыхта болуп көрбөгөндөй адам баласынын кийлигишүүсүнө дуушар болууда.
Климаттын глобалдуу өзгөрүүсү арктикалык муздардын ээрүүсүн жаратты. Ошентип жаңы чек аралар ачылат. Натыйжада бул аймактагылар мурда билип көрбөгөн жаңы жаратылыш шарты түзүлөт. Бирок ушул күндөрдө баары такыр башкача. Бул өзгөрүүлөр ойлонулган эмес жана планетадагы бардык адамдардын аракети астында келип чыккан. Мындагы өзгөрүүлөрдүн айынан жашоо кандай болуп өзгөрөрүн эч ким биле албайт. Арктикадагы өзгөрүүлөр Канаданын чек арасынан сыртка да чыгып кетти. Ал бүт планетабызга таасир этет. Канаданын түбөлүктүү чек арасынын тарыхы дале болсо уланууда.